Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу мусулман туугандар. Аллах субхану ва чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам улуу бир хадисинде айтат: Ана тарактум фикум амрайни лан тазиллу фаман тамассака бихума. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Мен силерге эки нерсени таштадым. Эгер эки нерсени бекем кармасаңар, анда эч качан адашпайсыңар деди. Ошондо сахабалар сурашты: Я Расулаллах, ва бихима. Аллахтын элчиси, ошол эки нерсе кайсы дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Ал Куран жана ал Китабуллах ва Сүннөттү Расулихи. Ал Аллахтын китеби жана анын элчисинин сүннөтү деди. Ошондуктан мусулман бир туугандар, Аллах субхана ва таала бизге мүмкүнчүлүк берип жатканда бул дүйнөдө Куран менен жашап жана сүннөт менен жашап өткөрөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: Мен алып келген динге силер толук эрчимейинче толук мусулман боло албайсыңар дейт. Жана ошол эле Курандын чечмелөөсүндө Умар радхияллаху бир киши келип сурады: Амирил муъминин, момундардын амири, момундардын башчысы, сиз ушул хадисти кандай түшүндүрөсүз дегенде Умар радхияллаху айтты: Силер карап көргүлөчү, бул Куран адамдын жашоосундагы тамак сымал, ал эми сүннөт пайгамбарыбыздын сүннөтү болсо бул адамдын жашоосунда суу сымал деди. Эгер сен тамакты жей бере турган болсоң, эч бир суу ичпесең, ал ошол тамак бир күнү оозуңа тыгылып өлүшүң мүмкүн деди. Эгер сууну гана ичип бере турган болсоң, анда суу ичип жүрүп бир күнү алысырап дагы өлүшүң мүмкүн деди. Ошондуктан кайсы бир инсан сууну дагы жана тамакты дагы кошуп жей турган болсо, иче турган болсо, анын жашоосунда азык берекелүү болот. Ошондой эле Умар радхияллаху ушул хадистин ушундай түшүндүргөн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субхану ва таала бизге мүмкүнчүлүк берип жатканда Куран хадиске амал кылып жашайлы. Кимде Куран хадиске амал кылып жашай турган болсо, бул дүйнө акыретте сөзсүз бактылуу болот. Кандай эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам азыркы хадисте айтты: Кимде ушул эки нерсени бекем кармай турган болсо, эч качан бул дүйнө акыретте бактысыз болбойт деди.